Ассаламу алейкум достор, силер менен Кубаныш. 2019-жылы смартфондордун экранында тамчыдай бөлүкчө модага кирип күч алууда. Жылдын трендинен калышпай, жаңы суббренд Redmi өзүн Redmi Note 7 смартфону менен тааныштырды. Ким уга элек болсо, сиз сүйгөн Xiaomi компания орто баадагы Redmi аттуу моделдерди отдельный компания жаратып, ажыратты. Pocophone бөлгөндөй бөлөк брендке. Эми модель Mi менен Redmi дагы бөлүндү. Анда эмесе достор, Redmi Note 7 корпусу пластик менен айнектен турат. Көзүңүзгө жагымдуу, жылтыраган түстөрү менен өзүнө көңүл бурутат. Смартфондун корпусу заглушкалар менен бекитилген, ошол эле чаңдан, жамгырдан же мисалы кофе төгүлүп кетсе сактагандай. Жана дисплейде чийилүүчү нерселерден же жеңил удардан, мисалы колдон түшүп кетсе, сактоочу айнек Gorilla Glass менен бекемделген, бирок 100% сактайт деген кыйын. Это так чисто маркетинг. Эгер таалага чыгып калсаңыз, тарбуз жарып жейбиз. Бул Китайга окшоп. 大家好，小金刚能不能活过这一集？拍瓜测试。 小金刚品质杠杠的。 Display IPS 6.3 дюйм Full HD Plus өзүнүн баасына эң сонун жана татыктуу. Жүрөгүндө мощный процессор Qualcomm Snapdragon 660 14 нанометрлүү 8 ядер. Албетте любой күнүмдүк колдонуучу приложениялар жана ошол эле кээ бир оор оюндар ортоңку жана ультра настройкаларына учат десек болот. Смартфондо 3 камера, артында экөө, основною 48 мегапиксель, портретный фотолорду тартканы кошумча 5 мегапиксель, селфи камера бирөө 13 мегапиксель. Мисалдары сиз үчүн. Батарейкасынын көлөмү чоң, 4000 мАч 1,5 суткага жөн эле жетет десек болот. Албетте ким кандай колдонсо ошого жараша жетет. Мисалы результат былтыркы модельдей Redmi Note 6 Pro'дой десек болот. Бирок звук динамиктен 6 Pro'дон айырмаланат, бийигирээк жана жакшыраак. Redmi Note 7'nin зарядка түшө турган жери эски порт USB-нин ордуна жаңы USB Type-C. Албетте бат зарядталат, быстрая зарядка бар. Qualcomm Quick Charge 4.0. Бул жакшы плюс деп эсептесек дагы болот. Ошол эле 4G сеть тоскоолсуз эле тартат, бизге керек бардык бендтер бар. Xiaomi биздин жашообузду жеңил кылууга аракеттенип келген. Унутпаган пульттун ордуна колдоно турган инфракрасный порт смартфондо бар, жана датчик уведомления да бар. SMS келсе бизге сөзсүз жанып билдирип турат. Ошондой эле сразу коробкадан чыгарганда жаңы MIUI 10 жана Android 9. Албетте дагы жаңы обновлениялар учуп келет. Анда эмесе достор, итогун чыгарсак, плюстары. Биринчи плюс арзан баасы, экинчи экран, үчүнчү сонун камера, төртүнчү порт USB Type-C, бешинчи бат иштеши, производительность, алтынчысына жана жагымдуу сулуулугун дагы плюс деп эсептесек болот. Минус жакка назигирээк корпусун айтсак болот, бирок бул маанилүү минус деле эмес. Достор, өзүңөрдүн оюңарды же суроолоруңар болсо комментарийга жазгыла, сөзсүз окуйм жана жооп берген аракет кылам. Анда эмесе бул видео сизге жаккан болсо сөзсүз лайк басып каналга жазылыңыздар жана коңгуроону басып коюңуз. Жаңы видеолор чыккан болсо өткөрбөйсүз. Чоң рахмат, силер менен Кубаныш, саламатта болуңуз.